Түркияда жер титирөө болгон аймакта кайрадан ушундай апаат келди. Аллах Таала Түркия элине сабыр берсин. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Түркиянын Шанлыурфа провинциясында жер титирөө болгон аймакта нөшөрлөгөн жамгырдан улам болгон селдин кесепетинен каза болгондордун саны өстү. Чет элдик маалымат булактарында жазылгандай, кырсыктын кесепетинен 14 адам набыт болгон. Малатияда жер титирөөдөн жабыркагандар жашаган аймакта селден жабыркады. Шанлыурфа муниципалитетинин мэри Зейнел Абидин Беязгул TV-Net телеканалында дайынсыз жоголгондор тууралуу маалыматтар бар, бирок биз аларды тастыктay албайбыз деп белгиледи. Түркиянын Шанлыурфа провинциясында нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүрүп, ал жердеги оорукананы суу каптап, мектептерде сабактары токтотулганы буга чейин кабарланган болчу. Белгилей кетсек, Түркиянын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында нөшөрлөгөн жамгыр уланууда.